Assalamu алейкум. Бүгүнкү видеодо эркек менен аял кишинин мушташларын көргөн белеңер. Көрсөңөр да бул видеодогу окуяларды эркек балдардын уят болуп аял кишиден таяк жегени көп эле жолу болгон жашоодо. Бул окуяларды көрбөгөндүрсүңөр. Аял кишиден мушташып жеңилип калганын. Бир гана аял киши жеңип гана эмес, эркек балдарда уткандары тууралуу аял кишилерди да утушка ээ болгон. Бул мушташ окуяларды чагылдырып өтөн. Кызыктуу болуш үчүн эң кызыктуу кыскартылган турда албетте. Бул видеода аягына чейин көрүңүздөр. Видео кызык болот. Албетте кызыккандар үчүн гана. Видеого класс басып подпис болгула. Мен видеону анда баштайын. Номер 1. Бул окуя спорт залдын ичинде болгон окуя. Номер 2. Бул жерде профессионалдык түрдө рингде күч сынашуу болуп өттү. Тилекке каршы технический нокаут менен аяктады. Номер 3. Россия аймагында кыргыз бала менен орус кыз рингде бокс шарты менен күч сынашты. Бирок очко менен жеңүүчү аныкталды. Номер 4. Кикбокс спорт түрүн баарыбыз билгендей, кыз өжөрлүгүн көрсөтүп, эч кандай нокаут деген нерсе болгон жок. Болгон очко менен аяктады. Бул окуя Кытайда болгон окуялар эле. Номер 5. Бул Эрируч профессионалдуу рингде болгон окуя. Бул очко менен аяктабай, чыныгы захват менен аяктады. Номер 6. Армияга барган бул өзгөчө нерсе. Бул так ошол армияда рингде жекеме-жеке кыз бала урушу болуп өттү. Номер 7. Бул чыныгы профессионал кыз экен. Жана самбиз кыз бала экөөсүнүн күч сыноосунда убакыт өз аягына жетпестен тез эле мушташ аяктайт.